Assalamu alaykum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош Өзгөн трассасынын боюнан тактап айтканда 30 адыр айылынын центринен сатыла турган 7,5 сотук жер тилкесиндеги 8 бөлмөлүү 2 кабаттан турган үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центрине келесиздер, андагы 2 жылдыз жана Жибек жолу кафесинен бир аз өткөндөн кийин бул жерден чоң канал өтөт. Андагы көпүрөдөн өтүп эле сол тарапка бурулуп, ушул асфальт жолдон чыкпастан түз бара берсеңиздер, 300 метрден кийин сиздерге даректи толук түшүндүрөм. Сиздер мындан дальше кетсеңиздер, Өзгөн тарапка бет аласыздар. Кара Дөбө айылына кире бериш жери мына бул кызыл түстөгү петролиум заправкасына жетпей бурула бересиздер. Өзгөн тараптан келгенде дагы ошол куду азыр эле айткан дарек боюнча бара бересиздер. Асфальт жолду бойлоп келе атасыздарбы? Келе бериңиздер, бир 300 метрдей жүргөндөн кийин ушул экинчи көчөдөн сол тарапка буруласыздар. Милициякананын бет маңдайында урматтуулар, ошол жерден дагы сиздерге даректи толук түшүндүрөбүз. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз бери күн чыгышты бойлоп жүрө берсеңиздер, бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турган 30 адыр аймактык милиция бөлүмчөсү турат. Анын имаратынын маңдайына баш баксаңыз, көз жүгүртсөңүз, но жердеги апапакай болгон 2 кабаттан турган үй сатка коюлду. Назар салып, бул видеону аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, ээси менен биргеликте бүт бардык маалыматтарды беребиз. Экинчи тараптан дагы жол бар, урматтуу туугандар. Сиздер жанагы 30 адырдын центриндеги Кара Суу поворотун билесиздер. Андан ылдыйлап түшүп баратып, биринчи көчөдөн бери бурулуп, буйтап айыл өкмөттүн 30 адыр айыл өкмөтүнүн имараты тарабына келсеңиздер, анын жанындагы парк бар, больница бар, жана башка соц объектилердин жанына келесиздер. Андан бери өтүп келсеңиздер эле ушул аймактык милиция бөлүмчөсүнүн бет маңдайына келип каласыздар. Ал тараптан дагы келсеңиздер болот. Негизи 30 адырдын центри. Ээси менин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды бир четинен баяндап айтып берүүнү баштадык. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Амансызбы? Кызматка чакырган кез келип калдык. Мына бул жериңизди, 2 кабаттан турган үйүңүздү сатка коюп турсуз. Ооба. Ошондо мына бул көчө тараптагы көчөттөр сизге карайбы? Мына Песка блоктон бери жагы бизге карайт. Мына бышып турган өрүктөр бизге карайт. Ушу үйдүн аркасын убактылуу пайдаланып атабыз. Мына Жашыл Дарбаза аркылуу кирип барабызбы? Жашыл Дарбаза биздики, ушул жактан кирет. Үйүм 2 кабат. Урматтуу туугандар, бул жерде көчөнүн аты дагы жазылып турат. Атамбиев көчөсү 14-чү дарекке келе бересиздер. Анда жүрүңүздөр, сиздерге үйдүн ички шарттарын, бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Жери кандай, кененби, аны дагы көрсөтөлү. Урматтуу туугандар, караңыздар, жери кенен экен. Бул үйүңүз өзүңүздөр кургансыздарбы, кандай? Бул өкмөттүн дому 2 кабат. Метр квадраттуу документинде жазылуу. Анан кийин астына өзүбүз чоң зал менен 2 комнат кухня кошконбуз. Арка жагына. Жакшы. Демек, мынул имаратты кийин өзүңүздөр кошуп кургансыздар. Кошуп курганбыз. Жакшы. Жериңиздер кенен экен. Бул жактагы сиздерге карайт да? Бул жактагы бизге карайт. 75 метр квадратка, 750 метр квадратка токтомубуз бар. Ушул жерди сатканга, жашаганга бизге токтом чыгарып берген өкмөт. Үйдүн бир тарабы биздики. Демек, жериңиздер 7,5 сотук. 750 метр квадратка берилген токтом. Жакшы. Анда жүрүңүздөр. Үйдү көрүп чыгалы, Жакшы. Ушул тараптан кирет экенбиз. Кана бисмилла. Ого, бул жагы ашкана окшойт. Ал жагы ашкана. Мына жерден печкага от жаксак, 3 комнат тең ысыйт. 3 комнат. Кышындасы. Өзүбүзгө. Кыш печке деп коебу беле? Кыш печка. Буягы ысыйт. Жакшы. Чоң залдыстар. Бул конок бөлмөсү. Свет жанабы эже? Өзүбүз жашайбыз, конок бөлмөсү. Мынакей, жаркырай түштү. Үстү болсо пластик эмдиевтер менен кооздолгон. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, болжол менен бир 7-ге 4 чыгат, 7-ге 4 конок бөлмөсү. Бул эмеректер дагы ушул бойдон калат экен. Эмеректерди калтырабыз биз. Бүт бардыгы калат. Жакшы. Асты кандай? Пол? Пол. Асты пол экен. Жакшы. Телевизор бул жактан болсо жол тараптан караган, жанагы биз кирген дарбаза тараптан караган, мына ушул пластик терезелери орнотулуптур, урматтуулар. Жакшы. Мынакей. Мына дарбаза тарап. Жүрүңүздөр, анда
Биз бул тарапты көрсөтүүнү уланта берели. Бул мебелдер калат. газ плиталары, ток плиталары, бул жерде ашкана эмеректери бар экен, Бардыгы калат. Жакшы. Свет жанабы? Жанат. Жанат экен. Жаркырай түштү дагы жарык болуп мына бул дагы калат экен, урматтуу туугандар. Эми жүрүңүздөр. Экинчи кабатка ушул жерден чыгып кетет экен да? Ушул жактан экинчи этажына чыгабыз. Жакшы. Биринчи кабатты бир катар тааныштырып бүтө берели, анан экинчи кабатка киребиз. Бул тарабы кандай? Бул 5 метрлик зал, өкмөттүн залы. 5ке 3. 5ке 3. Бул тараптан чоң терезе, пластик терезелери орнотулуптур. Бул жерде могул эмеректер дагы калабы кетеби? Калат бар. Калат, жакшы экен. Асты пол экен, урматтуу туугандар. Бул жанагы өкмөттүн үйүнүн биринчи кабаты да өзүнүн бөлмөсү, Өзүнүн өкмөттүн залы. Залы. Жакшы, бул жерде бир керебет бар экен, туугандар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бул зал, конок бөлмөсү. Андан өтүп, холодильник кетет. бир эле ушул холодильник, бытовой техникаларды ала кетсеңиздер керек, Ошо холодильник, телевизор кетет. Мебелдер калат. Жакшы. Бул тарабы, арт тарабына жанагы Прихожка. Бул жактагы бак таракка, короо сарайга чыгып кете турган ход, Экинчи эшигибиз ооба. Эки жактан кирип чыкканга болот. Негизги ход өзүнүн негизи ушул жакта. Негизги ход бул жактан экинчи этажга чыга турган ход, нар жактан биринчи этажга. Эки үйдүкүн бириктирип сатып алганбыз да. Биз эки адамдын үйүн алганбыз, асты үстү менен. Түшүнүктүү анда. Жакшы. Андан өтсөңүздөр, урматтуу туугандар, бул жакка түз чыгып кетсеңиздер, ушул бак тарак, чарба иштерине ушул жактан чыгып кетесиздер. Бирок кичине тапчан коюп алып отурса болот, мындай күнгө отуруп. Бул экинчи тарабы, урматтуу туугандар, бул дагы бир чакан бир бөлмө экен. Узун туураларын айта кете турган болсок, 4,5га 2,80, 2,5 чыгып калат экен. Мында эле бир бөлмө, каалагандай бөлмө кылып пайдалансаңыздар болчудай. Жүрүңүздөр, эми биз экинчи кабатка чыгалы. Эжеке, экинчи кабатка чыгып атканда бул кладовкабы кандай? Бул эми мындай кирпир коюп, ашыкча буюмдарды кое турган жер. Кладовка деймиз. Кладовка. Жакшы. Анан мына жерге толтуруп варенье, саренье, салат, палат толтуруп коесуң, кышын менен эчтеке болбойт. Нун астында, Азыр ачып көрсөтүп коюп толтуруп койсо болот. Жакшы. Бул жерге. Кана? Мынакей салат, палат, варенье, компотторду ушул жака жайгаштыра берет экенсиздер. Салкын, жакшы, кышы менен сонун турат. Жүрүңүздөр, эми урматтуу көрүүчүлөр, биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып баратабыз. Тепкичтери жыгаштан экен. Мынакей. Бул жака чыкканда канча бөлмө бар? 3 бөлмө бар, бир ваннасы бар. Детский комната бу жер. Детский бөлмө. Азыр эми көрпө төшөгүңүздөрдү көчүүгө даярдап атабыз, көчүп кетебиз. Бул жака коюп коюпсуздар, Ошол көрпө төшөктөрүмдү алып кетем. Милиция карап турган бир терезе каралыптыр. Ушул жерден жолдон нары бери өткөндөрдү тамаша кылып олтурат экенсиздер. Бул жерде эми жаш балдарыңыздар жатат, чакан бир бөлмө экен. Бул жагы болсо дагы бир чакан бөлмө. Бул дагы ошол милиция тарапты карап турган бөлмө экен. Жакшы. Бир чакан бөлмө. Андан бул тарапка өтсөк, дагы бир бөлмө бар экен. Бул бөлмө эми ата-энелер уктоочу бөлмөбү кандай? Общий эле балам менен келиним жашап аткан бөлмө. Эми каалагандай бир бөлмө кылып пайдаланса болот экен, Үстүн детский кылып, астын взрослый кылып пайдаланып жүргөнбүз да биз. Эми келин алып келин өйдө да компьютер ылдый да. Жакшы. Асты пол, Пол бар да, пол экен. Бул дагы бир 3,5га 3 болгон бир бөлмө. Бул жагында болсо түштүк тарапты, этеден кечке чейин күн тие турган тарапты карасаңыздар, бул жактан бир чоң терезе орнотулуптур. Андан өтсөңүздөр, айта бериңиз. Мына айнектен көрүнүп да, мына изгириттен тосулган жер бар, ошо тосулгандан бул жагы полный стройкалардын бардыгы бизге караштуу, 2 этаж сарайдан бер жагы. Тетиги жер дагы? Ооба, бизге караштуу бардыгы. Мына тосулган изгириттин бул жагы полный бизге караштуу, үй чочогубуз бар. Демек, мынау урматтуу туугандар, мынау менин сөмөйүмдү көрүп атасыздар. Ушул сөмөйүмдөн бул жагы ушул эжекебизде. Жок эмес, мына жактан, мына изгириттен бул жагы. Мына помидор эгин эккенден бул жагы полный ошо өрүктөрдөн башталат. Жакшы, бул жагы, түшүнүктүү. Туугандар, бул жака назар сала турган болсок, бул жер кладовка деп коебузбу, буюм тайм коюучу бир чакан жер экен. Муну дагы өзүңүздөр каалагандай пайдалансаңыздар болот. Кааласаңыздар тетиги жерде печканын орнуктары калыптыр, жанагы турбасы чыгып кете турган жери. Кааласа печка курса болот.
Жакшы. Андан кийин урматтуу туугандар биз бул тарапка баш бака турган болсок, жуунап турган условия бар бу жерде. Печкеге от жагып кышында жууна берет. печкасы бар экен. Актап сырдап коюпсуздар, отунду ушул жерден жагасыздар. Үй шартындагы баня экен бул жер, э? Жуунуп, отту жагып жууна берет, жаман суусуна неме ямага кете берет нар жакка жасап койгонбуз. Канализация барбы же септик кылгансыздарбы? Септик кылганбыз, бар. Жакшы. Ушул жерден жууна бересиздер, урматтуулар. Биз экинчи кабатты тааныштырып бүттүк. Эми жүрүңүздөр, биз биринчи кабатка түшүп, биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштырып бүттүк. Эми сиздерге бак дарактарды, жерлерди тартып көрсөтөлү. Бул жактан чыгып кете турган эле өзү негизи. Биздин бут кийимдер бул жакта калгандыгына байланыштуу. Чыга берет. Биз кирген жерибизден чыгабыз. Эжеке бере бериңиз, мен өзүм эле бул жактан чыгып барабыз. Жакшы, чегаралары ушул жерден экен. Кире бергендеги бул жер көмүркана окшойт, эже? Көмүр коет, анан мына дарбазабыз, фреска блок менен тосуп койгонбуз. Анан алма мөмөчөмө, алма, гилас, тал, кара гилас, кокон гилас бар экен. Кокон гиласы жылда пышат, алмалар жакшы. Бул жанагы навес, уна кое турган жер экен, э? Жамгыр-памгырдан сактап бирдекелерди кылса болот койсо. Жакшы. Андан өтсөңүздөр, бул жер үй чочок экен. Очогубуз бар мына. Үй чочок, самоору менен жакшылыктарга буйруса жардамы тиет. Варенье, салат, бүт жакшылыктар Кудай аш тойго полный ушул жер кызмат кылат, аябай жакшы. Эчтекеден зарыкпайт. Отун көңдү жийип коюшат. Эжеке бу казандарды калтырасызбы же казанды алып кетип каласызбы? Эми келишебиз да. Келишесиз, э? Унтуп койсом, биз бир жака кетсек бирөө жумуп кетет, үйгө алып кирип коем дагы. Ошо бизди ыраазы кылып ала турган адамдарга биз деле ыраазы кылып таштап кетебиз, Кудай буйруса. Жакшы. Эң чоң жана орточо, анан күндө тамак бышыруучу кичи казандар бар экен, үй чочок. Күйүшү кандай, эжеке? Аябай сонун күйөт. Кичине эле отун менен үнөмдүү пышат. Өтө сонун. Буга мен аябай салат, варенье, эми коңшу кололор келсе деле ушул жерден общий Кудай бардыгына эшигим ачык болот. Коңшуларга дагы кызмат кылган очок экен, демек, э? Бул жерде каласа чайларды ушул жерден демдеп, той аштарда кызмат кыла берет. Условия кылдык да, өзүбүзгө жакшы условия бар. Жакшы, бул жагы өзүңүздүн чарбаңыз окшойт. Атыр гүлдөрдү эгип коюпсуз. Гүлдөрдүн түрү бар экен, алма бар, жүзүм бар экен. Жүзүм бар, өрүк бар. Өрүк бар, мына бул эмне? Пандырлап пышып турат, нак. Нак. Нак, урматтуу туугандар, эми алмурут. Бизде түштүктө нак деп коебуз. Астында мына кулпунайлар бар экен, гүлдөр. Бул жерде картошка, помидорлору бар экен. Чарбачыл инсан окшойсуз. Ооба. Жакшы. Эми туугандар, бул бөлмө кандай? Азыр эми скалат болуп пайдаланылып атат окшойт, э? Бул эми асты потологу менен полу калган да. Ошону бүтүрүп койсо кирип жашай турган үй бул делечи. Анан биз эми балама гараж кылып пайдаланып жүрдүк да, убактылуу мынтип тетиктери эшикте чачылбасын деп жыйнап ушака коюп. Балаңыз сварщикпи же унаа уста? Унаа уста, кузовщик. Жакшы. Жүрүңүздөр анда. Туугандар, кийинки бөлмөгө баш баксак, бул баня окшойт, эчке, э? Баня, анан кир жуугуч машина коюп алып иштетсе боло берет бергечи. Үйдөн суу чыгат, кран үйдөн чыгат суубуз. Арыкта суу чыгып турат. Биздин ошо жакшы жерибиз, арыктан да суудан өксүбөйт, крандан да өксүбөйт. Үйдүн ичинен суу чыгат. Суу кеңири. Суу кеңири. Таза суубуз үйдүн ичинен чыгат. Дыйканчылык кылса арыгыбыздан чыгат. Суунун башыбызда кыскасы. Жакшы, өтө сонун. Бул эки бөлмөдөн турган баня, бул жагы эми кийим чечүүчү, наркы берки болсо, нар жагына кирип жууна бересиздер. Ортого печканын дагы орындуктары каралыптыр. Печканы дагы ошол жерге орнотсоңуздар болот. Эми бир аз эле иши калыптыр. Негизги скелети тургузулуп урматтуу туугандар, кара шыбактары менен болгон. Эшик орнотуп, айнек орнотуп, бул жагына дагы жасап койсоңуздар, даяр баня. Андан кийин туугандар, бул жерде тандыркана бар экен. Ушул жерден нан жаап, өзүңүздөрдүн тиричилигиңиздерди өткөрө бересиздер. Бул жакта болсо өрүктөрдү жайып коюпсуздар. Өрүк пышыптыр мына, караңыздар. Өрүктөр аябай алат, варенье, салат аябай жаптык. Бул жагы дагы бак дарактары бар экен, алма көчөттөрү, өрүк көчөттөрү. Бул жагы болсо мал сарайы бар экен. Мал сарай. Койкана. Койкана. Бул кой жайкы сарай. Бул жагы болсо кышкысы окшойт, э? Бу жерге кой, нар жака малкана, бу жака саан малдарды коем.
Адам мына жака койлорду неме кылабыз. Бодомалдар ушул тарапта болсо, 5 та мал бар. кой эчкилер бул жакта. Жакшы. Жайлоого бердик мал. Бул жака жаткана. Буяга жаткана мына Бул жаткан экен. Койдук. Бул кочкор гана. Бу жерге. Кочкор бага турган экен. Жакшы. Привет. Кандайсыңар? Салкында жатасыңарбы? Жакшы. Алдагы чөптөрдү жеп коюптур. Жүрүңүздөр эми. Бул жака башпагалычы. Бул сарайдын арка жагы. Арт тарабы. Бул мечит. Мечит маңдайыңыздарда экен да, Мечит. 50 метр жүрсөңүздөр мечит, бул жагы фаппы? Бул жагы фап. Детский, женский фап болду бул жагы. Мына жагы болсо медресе. Андан наркы жүрсө медресе. Медреседен бул жагы мечит. Жакшы. Сарайдын арка жагында да 2 навес жасап койгонбуз. Мунага 300 пресс батат, 200 саман пресс, 100 беде пресс жыям жылда ошо мал ойлорум караган. 300 пресстин орду батат. Таңгак батат экен, 300 пресс батат экен урматтуу туугандар. Андан чыккан кашеки малдан чыккан. Бул жака жыйып кое бересиздер. Бул негизи пая деле боло берет экен, пая неме кылган. Негизи бул жанагы биз көрсөткөн саан уйларды ошол жака алып чыгып сайт окшойсуз. Ооба. Жакшы. Эми эжеке көрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды окшойт. Баасын канча дейсиз? Канча? $39 деп атабыз. $39,000 кеми бар. Кеми бар эми бир аз кемитип сүйлөшөбүз. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү дагы каралганбы? Жок, нак акчага. Нак акчага сатылат. Нак акчага бөлүп төлөмөй жок. Демек, мечит, мектеп, бала бакча бүт бардык соц объектилерге жакын бул жер, интернет келген. Түнкү жарыктандыруу келген. Бардыгы бар, интернет бар. Суу үйдөн чыгат, үйдүн ичинен таза суу чыгат, эшиктен арыкта суу. Сугат суу. Бир 5 та мөмө чөмөнүн барын жейт. Жүзүмдү жейт, алманы жейт, өрүктү жейт, бардыгын эгип койгон. Кыскасын айтканда, кийим кече, идиш аяк, көрпө төшөгүңүздөр менен эле кирип жашай бере турган шартта бүт бардык соц объектилер жакын, өзүңүздөр билесиздер, 30 адырдын жанында айыл өкмөттүн дагы соц объектилердин бүт бардыгына жакын. Бир 200-300 метр жогору чыксаңыздар, көп узаса 500 метр жогору чыкса, негизги Ош өзгөн трассасына чыгып кетесиздер. Андан ылдыйлап түшүп кетсеңиздер, Кара сууга барасыздар, Ошко дагы жакын эле жерде. Эми бул жагы стадион, бул жагы айыл өкмөт, бул жагы мектеп. Бүт бардык садиктерге дагы жакын болсо керек. Центр, Центр. Садиктер бар, жакшы. 4 садик бар. Өтө сонун жер экен туугандар. Милиция кананын маңдайы. Бул жерде кечиндеси ошол футбол аянтчасы бар экен, эки. Бул жакта ойното турган парк бар, ана жака чыгып жатат. Парк, клуб. Кыскасын айтканда бүт бардык соц объектилерге жакын. Сонун бар да жакшы. Эч бир жерден жаман болгон жокпуз. Аябай жакшы жер. Жакшы. Эми $39,000 дедиңиз. $39,000 дедик. Үй эмеректери калат, анан келсе эми келишебиз да. Жакшы эле түшүп бересизби? Эми келишебиз да аягына. Ал жагына эми сүйлөшөсүз. Келишебиз. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ээсинин номери экран астында камтырат. Өзүңүздөр чалып дагы байланышсаңыздар болот. Эжекебиздин колунда документи турат. Документи кандай? Мен сурабай калыптым. Документтери ошо үйдүн тех паспорту бар, регистрационный делосу бар. Анан кийин 750 метр квадратка токтомубуз бар. Эшик территория полный өзүгө айыл өкмөттөн бекитилип берилген. Ошол. Демек чыры жок деңиз. Чыры жок. Документи бар. Чатагы жок. Колунда тура турган. Чатагы жок. Баламдын иши алыста болгон үчүн көчүп кетип атабыз ошо. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу туугандар, сиздерге насип болсун, анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Телефон номерлер камтылат. Чалыңыздар, чамдаңыздар, алыңыздар, жыргаңыздар. Сонун жерден жер чыкты. Үй чыкты. Алыңыздар. Сиздерге насип кылсын.